Bizde hazır өзүңөр көрсөтүп, статистиканы көрсөтүп кетпедиңерби? Дүйнөлүк рыноктогы оборот боюнча бир 3 триллион долларды көрсөтүп кеттиңер. Биздин Кыргызстандан ошо экспортталган продукттар барбы ошо халал индустрияда? Экспортко чыгарганбы? Ооба, экспортко чыгарган. Ооба, бар. Кайсы продукттар чыгат экспортко? Бизде эт, колбасный продукция. Россияга алып барабыз, Казакстанга алып барабыз. Экинчи суроо мына эт боюнча айтып кеттиңиз да. Бизде мына Кытай кошуна мамлекеттен эт кирет турабы? Ошо эт кирген эттер халал деп киреби же жөн эле эт катары киреби? Мына тоок эттер кирет, мал эттер кирет. Көпчүлүгү мына жерде сатылуучу жайларда Кытайдын эти деп жазбайт ал жерде. Алтынбек Таирович, Кытайдан келген эттер халал деп кирбейт бизге. Мына базарда сатылган эттер бул кайерден келген эттер анда? Бул өзүбүздөн чыккан эттерби же Кытайдан келген эттерди? Мындай белгилеп коюш керекпи дейм да, бул Кытайдан алып келинген эттер же болбосо бул Кыргызстандан чыккан малдын эти деп. Көбүнчө бул өзүбүздүн эттер болуп атат. Анан айтып кетчү нерсе, биз халал дегенде өзүнүн эрежелери бар да. Бул союштан баштап, союштан казанга чейин, анан казандан кийин өзүнүн эрежелери бар. Ошону Бишкекский центр аккредитациядан өтүп бүт эрежелерди карайт, сакталып атабы же сакталган жокпу. Эми бүт мына эт саткан жерлерде адал эт, халал эт деп турат да, жазылып турат да, ошолордун баардыгын силер текшересиңерби же кандай? Бизде мындай текшере турган эме жок функция. Ошон үчүн бул закон менен, бул закон кабыл алгандан кийин ошону караштырып, адал дегенди биз уже текшерип атышат. Биз эмес, атайын орган болот да. Кандай орган бар ошо текшерүүчү орган? Ошо текшерүүчү органда муфтияттын кызматкерлери барбы арасында же жокпу? Жок, биз мындай да, биз аккредитациядан өткөн Бишкекский центр испытаний метрологии, алар муфтият менен бир келишими бар. Муфтият өз жагынан карайт, а продбезопасность жагынан бул Бишкекский центр карайт. Но Кытайдан канча тонна эт импорттолот бизге? Азыр бул маалыматым жок, канча эме келген Кытайдан. Бирок алар эме халал деп киргизбейт этти. Халал деп киргизиш үчүн алар эме прослеживаемость бар да, ошол боюнча доказательная база болуш керек. Булар шариат боюнча бүт сактап эрежелерди. Менимче азыр Кыргызстанда бир 80-90% мусулман калкы жашайт да. Азыркы күндө көпчүлүгү ошо адал этти алганга аракет кылышат да. Ал жактан дагы эми эт келип атканда азыр канча тонна эт келгенин да билбей атабыз да бизге. Ошонун баардыгын мындай дыкат карап эме кылыш керекпи дейм. Мындай. Анан бизден өзүбүздөн эт сырт жака экспорттолот деп атасыңар. Кайра Кытайдан эт бизге алып келинет деп атасыңар. Ошо экспортту кылбай эле биз өзүбүздүн этти Кыргызстандын ичинде эле калтырып койсок болбойбу? Экспортко чыгарбай эле. Алтынбек Таирович, биз эт алып келип атканды биз квота менен алып келебиз. Биз керектүү болгондо биз квота сурайбыз. А так киргизилбейт эт. Көбүнчө мындай караганда бул тооктун эти киргизилет да. Азыр эми мындай тооктун эти да кирет, малдын эти да кирет, эми маалымат бар да бул боюнча. Анан мына азыр көпчүлүк колбасный цехтер бар да бизде. Халал колбасный цехтер бар. Анан ошо маалыматтарга таянганда ошо көпчүлүгү Кытайдан эттерди алып келет деп атат да.